Урматтуу достор, бүгүн дагы таң эртеңден баштап кайгылуу кабар келип, заманыбыздын керемет дин таануучусу, дин ишмери, мусулманчылыкты таратуудагы эмгеги зор болгон, шариатты таанытып билүүдөгү эмгеги зор болгон, миңдеген, 10 миңдеген, 100 миңдеген жаштарыбызга устаз болгон белгилүү инсаныбыз Чубак Ажы Жалиловдон ажырап калыптырбыз. Бул ар кандай инсан кеткен деле бул өкүнүчтүү кабар. Бирок момундай жаркылдап, күчүнө толуп, акылына толуп турган кездеки жаштардын кетип аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Аалымдардын кеткендиги өзгөчө өкүнүчтүү. Себеп аалымдардын кетиши менен заманыбыз бир аз караңгы боло түшөт. Ошол караңгы замандагы чырак болуп турган азаматтарыбыздын кетиши өтө өкүнүчтүү. Бардыгы буйруктан. Аллах кимге канча өмүр бергенди өзү билет, канча жашоо берген, качан алып кетишин, кандай жагдайда алып кетишин. Бардыгы жараткандын өзүнүн колунда. Пенде катарында биз өкүнөбүз, абдан кайгырабыз. Биз Чубак Ажы менен мамилебиз абдан жакын, бири-бирибизге чоң ишеним арткан, агайыны болуп жүргөн, көп учурларды чогуу өткөргөн, орозолорду чогуу кармап, оозду чогуу ачып жүргөн инсан катарында өкүнүчтүү болуп отурат. Жагдай ушундай. Жаназасына барып качышсак болот эле, бирок же ал жака учак учпайт, же машина менен, унаа менен жетүүгө мүмкүн эмес. Өкүнүчтүү жагдай. Мындай аалым инсандардын кетиши сөзсүз түрдө элибиздин руханий байлыгына каттуу таасир тийгизет, каттуу сокку урат. Артында калган шакирттери бар. Баарына Аллахым узун өмүр берген болсун. Биздин жакшы программабыз бар эле. Мына буюрса жөтөлүм токтосо эле сиздин кечки маегиңизге катышам. Аябай кызык болуп атат. Мына Марбайжиев менен болгон көрсөтүүңүздүн экөөнүн тең көрдүм. Абдан сонун долбоор ачыптырсыз. Мен катышам, буюрса өзүмдүн камераларымды кошо алып барып тартышам дегендей пикирлер бар эле. Биз кечээ бейшемби күнү соңку жолу сүйлөшүптүрбүз. Бири-бирибизге тамашалашып күлдүк эле. Аттиң тагдыры ушундай экен. Ажынын жаткан жери жайлуу болсун, барзах жашоосун бейиштин бир бакчаларынан кылсын. Билип билбей кылган күнөөлөрүн жараткан Аллах кечирген болсун. Бул дүйнөдө шариатты жайылтуудагы иштеринен пайда болгон соопторду берекелүү кылган болсун. Өзүнүн бүтүндөй жасаган жакшы сооп иштери акыретте тараза ташын, сооп таштарын басууда оорчулук болушуну Аллахтан тилеп кетебиз. Аттиң арман дүйнө ушундай. Аллахым түбөлүктүү жашоосунда берекесин берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааттарын насип кылып, Фирдаус бейишинен орун берип, түбөлүктүү жашоосунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен кошуна болуштуктарын насип эткен болсун. Артында калган жакындарына, үй бүлөсүнө Аллахым сабыр берсин, балдарына өмүр берсин. Атага тең, атадан кыйын чыккан
alımlardan çıkışını nasip etken bolsun. Kayrat kılalı jalpy Kırgızstandın Borborduq Aziyanın musulman cemaati kayrat kılalı, sabır kılalı. Allah hakiretin versin.